Бишкек жылуулук борборундагы авариядан кийин башка каладагы базарларда электр жылыткычтарына болгон суроо талап күчүнө кирди. Акыркы 5 күндүн ичинде эле сатуучулар электр жылыткычтарын күнүнө жок дегенде 20-30дан өткөрүп жатышат. Алардын өтүмдүүлүгү жогору болгон менен баасы өзгөргөн эмес. Орточо эле го дейм, бирок акыркы 4-5 күндүн ичинде аябай көп кетип атат да биздечи. Баалары салыштырмалуу мурдакы жылга караганда бир аз кымбат. Бирок андай деле кымбаттаган жок да, бир аз да, бир 100 сом, 200 сом, ашып кетсе 300 сомго чейинчи. Так жылдагыдай эле. Сатып алуучулардын басымдуу бөлүгү каланын көп кабаттуу үйлөрүнүн жашоочулары. Алар батирлер муздак болгондугуна байланыштуу электр жылыткычтарын колдонууга мажбур болуп жатышат. Деген менен жер тамда от жагып жашагандар деле үйүбүз муздак дейт. Мына экинчиси кече бирди алгам, жылытпай атат. Балдар ишип атат. Кече 1200 алгам, бирөөсү мындан азыр 650 алып. Мен жер тамда жашайм, биртке суугураак, анан ошон үчүн көмүрдө эле жагып атабыз. Болбой эле суук болуп атат, азыркы сууга карашы ошон үчүн алдык. Бүгүнкү күндө электр жылыткычтарын ар бир үй бүлө пайдаланып жаткандыгына байланыштуу сатуучулар да аны этияттык менен колдонууга чакырышат. Себеби сутка менен тыныгысу жок сайылып турган жылыткычтардын жарылып кетүү коркунучу бар. Эми муну алгандан кийин мисалы үчүн оголуну алат да, чачакай, биздин эмеге стандартка кетпейт да. Муну саят мындан шылкылдайт деле тез эле күйүп калат. Өстөрү эле барып кезип алса, жакшы эле турецкий эмелер 50 сом, 70 сомдон сатылат, ошону салып вилка тагып койсо болот. Мисалы үчүн муну микротермический обогреватель деп коет, жакшы обогреватель. Бу да ошондой келет, мунусун өзүбүз кезип, жаныбыздан сатып салып койгонбуз. Вилканы өзүбүз салабыз. Жылыткычты колдонууга аргасыз болгон бир эле карапайым эл эмес, жогорку кеңештин депутаттары. Атка минерлер да аны көздүн карегендей сактап отурушат. Мындай жылыткычтарды чуу дегенде эле кабыл алуу бөлүмүнөн баштап, чиновниктин бөлмөсүнө чейин кездештирүүгө болот. Ой, бир эле обогреватель бар, уже эптеп иштеп атат. Бирок муздак кабинет, муздак костюмчон турганда üşүйсүң. Депутат Кожобек Рыспаев өз кезинде жылуулукка жооп берүүчү тиешелүү органдар кышка толугу менен даярбыз деп сөз берген эле. Бирок бүгүнкү кырдаал алардын кандай иш алып барганын көрсөтүп койду. Айла жок кабинеттердин сууктугунан электр жылыткычтарын сайып отурабыз дейт. Көрүп атасыңар да, авариядан кийин Бишкекте, шаарда көпчүлүк үйлөрдө температура ылдый түшүп, даже мына биздин өзүбүздүн жогорку кеңеш кабинетте мындай обогревательди күлчат этип, жылуулук астыгынан турабыз. Алардын айткан маалымат, алардын берген докладдары боюнча биз элге жеткизебиз да. Ошол убакта биз сурап атканда айтышкан. Биз кышкы мезгилге даярдыгыбыз жакшы. Кудай буйруса жылуу жумшак кыштан чыгабыз дешкен. Бүгүнкү күндө ошол сөз аткарылган жок. Мен ойлойм, ага биз баа беребиз дагы, өкмөткө тапшырма беребиз. Карапайым элди кой маселени колго алып, кабыргасынан чече турган жогорку бийликтин өкүлдөрү отурган ак үйдө да жылуулук жок. Айласы кеткен бийлик өкүлдөрү элге жылуулук берилсе, убагында жылуулукка чара көрбөгөндөрдү жазага тартуу керектигин айтышат. Жазгүл Маденова, Бекназар Шерманбетов, Күн жүрүш маалымат программасы.